Ички иштер органдарын реформалоо үчүн эгемендик алгандан бери 5 концепция жазылган. Кабыл алынганы менен аны жүзөгө ашыруу жагына келгенде саясий эрк талап калат. Өкмөттүн туруксуздугунан улам баштап кеткен премьер-министрдин долбоорун кийинкиси уланткысы келбегендиктен ошол боюнча калып кетет же болбосо кайра баштан жазылат. Ушундан улам тармакты реформалоо кагаз жүзүндө гана калып келүүдө. Канча кол бут болуп турган, сага жардам бере турган формированиялар, структуралар жок болуп кетти. Азыр милицияда штаб, мына оперативный службалар, наркобизнес, тергөө, жанагы башы бар да, милициянын башы бар, денеси бар, мындай колу, буту мындай жок сыяктуу да. Ого кыйын азыркы турмушта. Милициянын иштеп аткан азыр кызматкерлиги абдан кыйын. Мына ошого карабай иштеп атканына мен ыраазы болом да. Министрликтин иштөө тартибин өзгөртүү байма-бай айтылып келе жатканы менен иш жүзүндө социалдык муктаждыктар гана чечилүүдө. Ведомствонун ичиндеги кызматкерлердин иштөө шарты жакшырып, материалдык техникалык базасы күчтөндүрүлүп гана тим болууда. ИИМдин ардагерлери бул кадам тартип сакчыларынын иштөө механизмин түп тамырдан өзгөртпөйт дешет. Реформа кылыш үчүн системаны баштан аяк толук жаңылап чыгуу керек. Ошол эле учурда милицияга кайрылган жарандардын бир тобунун арызы каралбай, кылмыштардын беттери ачылбай калууда. Ушундай көрүнүштөрдөн улам укук коргоо органдарына карата элдин ишеними төмөн. Милиция кызматкерлери эмне үчүн дагы ошо жылбай атат да реформа. Анткени милиция кызматкерлери ошого өздөрү каршы чыгып атат. Баягы эски системага көнүп алышканда, жаңы эле жана сиз айткандай кодекстер кабыл алынды, жаңы кодекстер. Ошондо да мурда жакшы болчу. Эми ошол кодексти эле баягы өзгөртүүгө болот да. Бир жыл, 2 жылдан бери иштеп көрүп, кайсы жеринде жаңылыштар бар экенин, кайсы иштебей жатканын баарын түгөнүп азыр кайра өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Коомчулукта наразычылык күчөп жатканына карабай, министрлик тармакта реформа жүрүп жатканын белгилейт. Жыл башынан бери борбордук аппараттан 300 штаттык бирдик кыскартылган. Оптималдаштыруунун негизинде райондук бөлүмдөргө берилип, айылдарда тескөөчүлөр кабыл алынган. Алар эл менен жакындан иштешип, кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн иш алып барышат. Ошону менен катар эле башкармалыктардын саны да кыскартылып, бири-бирине бириктирилди. Бүгүнкү күндөгү милиция кызматынын авторитети бул өзүнүн иштеп басып өткөн, мен жана айтып атпаймынбы, баатыр тарыхы бар депчи. Ушул баатыр тарыхында башка айтканда бүгүнкү күндөгү милиция кызматкерлери өздөрүнүн милдеттерин абийирлүүлүк менен аткарып жатат десек туура болот. Ички иштер органдарынын ичинде тажрыйбасыз, коррупцияга малынган адистер андан көп. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөш жүрүп жатат деп айтылып келе жатканы менен, бирок ошол кылмыштуу топтун өкүлдөрү менен коюн колтук алышып жүргөндөр дагы жок эмес. Андыктан министрлик андай кызматкерлерден тазаланышы зарыл. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.